чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардын бардыгын аяп, Ыйса Машаяк биз үчүн өлүп, төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, ырайымыбыз менен бизге куткаруу алып берип, өз балдарыңыз кылып түбөлүктүү асман падышачылыгына барыш үчүн даңктуу үмүт, ырайым бергениңиз үчүн бүт ыраазычылыкты, бүт даңктоолорду сизге арнайбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сизди даңктап, сиздин сөзүңүздү үйрөнүп, баарлашууга чогулдук. Бул саатта биз менен чогуу экениңизге биз ишенебиз. Ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды уруксат берип, сиздин улуу ырайымыңызды сөзүңүз менен биз мындан дагы бекемделип, мындан аркы денедеги жашообузду уят болбой тургандай кылып, сиз үчүн жашаганга жардам бериңиз. Бул саатта биз менен чогуу боло албастан, онлайн аркылуу угуп жаткан бардык бир туугандарга керектелүүчү өз ырайымыңызды берип, биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчундагы жайгашкан биздин жыйындарга, жакшы кабар үчүн жашап жаткан бардык бир туугандарга өз акылмандыгыңызды, ыйык рухтун күчү менен чогуу болуп, кандай кыйынчылыктар болбосун, аларга берилип, кулап калбастан бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашаганга жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде ким алсыз кыйынчылыктарда жашап жаткан болсо, өз ырайымыңызды аябастан төгүп берип, бекем туруп, бир дагы адам сиздин алдыңызда кулабашына жардам бериңиз. Коронавирус бул жугуштуу оорунун азабынан ар кандай чектөөлөрдө жашап жатабыз. Кудай Ата, бул кыйынчылыктардын бардыгы бүтүп, эркин түрдө биз сиздин бизге тапшырган тапшырмаңызды, жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатып жашагыбыз келет. Биз үчүн жардам бериңиз. Бул саатта бизге ачып берчү өз сөзүңүздү, өз ыйык эркиңизди, биз жашай турган жолду ачып берүүңүздү суранып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угабыз.
나를 돌아보시니 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 맘을 다하여서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물불이 두렵잖고 천공이 겁없네 주는 높은 산성 내 방패시라. 내 영혼 목이 시리게 내누리고 나 친히 주를 뵙기 원하네. 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 이 땅 위에 비길 것이 없도다. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Галатиялыктарга 5-бөлүм. Галатиялыктарга 5-бөлүм 22-аяттан баштап 24-аятка чейин баардыгыбыз чогуу окуйбуз. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Машаяк Исага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табиятын, кубардануулары жана күнөөлүү каалоолор менен бирге айкаш-чыгачка кадашкан. Жекшемби күнү эртең мененки саатта рухтун жемиши боюнча бир нече убакыттар бою айтып келе жатабыз. Жакан 15-бөлүм 3-аятта Ыйса Машаяк айтат: силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар, ошондуктан менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Мен айткан сөзүм аркылуу, жакшы кабарды угуп, ишенимиңер аркылуу биздин жаныбыз тазартылды. 1-Петр 1-бөлүм 22-аятта чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазаладыңар. Күнөөлөрүбүз кечирилип, биздин жаныбыз тазаланды. Эми куткарылган адамдарга кайрылып айтат: менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Кичинекей жаңы төрөлгөн бала ата-энеси аркылуу төрөлгөн. Жашоосунда ата-энесинин сүйүүсүнө, ата-энесинин кучагында болгондо гана ал мындан ары өсө алат, чоңое алат. Акырындык менен денеси жагынан, же болбосо моралдык жактан чоңое баштайт. Ата-энеси канчалык атактуу боло турган болсо, тарбиясы жакшы боло турган болсо, ошончолук баласы ошол билимге, тарбияга ээ болот. Куткарылган адамдар дагы, тозокко бара жаткан адамдар түбөлүк өмүргө ээ болуп, Кудайдын балдары болушту. Бирок биздин аракетибиз, биз каалаган каалообуз менен эмес, эми менин ичимде болгула деп айтылган сөздүн негизинде Ыйсанын ичинде боло турган болсок, Ыйсадан бизге керектелүүчү анын сүйүүсүнө, жашоосуна, тарбиясына керектелүүчү нерселерге ээ болуп,
анан биздин руханий жашообуз дагы өсө баштайт. Күнөөгө батып жашаган биздин мүнөздөрүбүз эми акырындык менен өзгөрүлүп, Кудайдын балдары болуп өзгөрүлүүгө аракеттер жумшалат. Биздин жашообуздун бардыгы толугу менен Кудайдын алдында жеткилең балдары катары. Ошондуктан менин ичимде болгула. Куткарылган адамдар сөзсүз түрдө Кудайдын ичинде болушу керек. Кудайдын ичинде болуу эмне? Кээ бир адамдар өз алдынча сыйынам, өз алдынча сөз үйрөнөм деп айтышат. Бирок ал туура эмес нерсе. Кичинекей бала төрөлсө дагы ата-энесинин кучагына ээ болот. Бүт үй бүлөсү, бүт бир туугандарынын сүйүүсүнө ээ болот дагы алардын курчоосунда чоңое баштайт. Кичинекей бала ата-энесин таштап кете албайт да. Өзүнүн сүйүктүү ата-энесинин бир туугандарынын курчоосунда болгондо гана ал татыктуу жашоо менен жашай алат. Нормалдуу жашоо менен. Кичинекей бала өзүн төрөгөн ата-энесин бир туугандарын таштап кете албайт, анткени андай күч жок. Биз дагы куткарылган адамдар Кудайдын балдары болдук. Бирок биздин эски адамыбыз өтө күчтүү. Ошондуктан куткарылган адам дагы Машаяктын ичинде болбой калышы мүмкүн. Кудайдын жетектеген эрки аркылуу жашабастан өзү каалаган жашоо менен жашашы мүмкүн. Ал эмнеге барабар? Кичинекей бала төрөлөр менен өз алдынча кетип калганына барабар болуп калат. Кичинекей бала бүт үй бүлөсү аны карап, ага көңүл буруп, жардам бергенин көрүп туруп, ошонун баарынан тажагандыктан түн ичинде эптеп жөргөлөп эшикке чыгып кетти деп элестетели. Көчөгө жөргөлөп бара жаткан баланы көрүп элдер эмне деп ойлошот? Бул каяктан чыккан бала? Милицияга тапшырышат, же болбосо балдар үйүнө тапшырып коюшот. Ошол учурдан баштап баланын жашоосунда кыйынчылыктар пайда болот. Ал жетим бала болуп калат. Үй бүлөсүнүн ичинде сүйүүгө, коргоого ээ болуп жашашы керек, бирок андай жашоодон алыстаса ал нормалдуу жашоо менен жашай албайт. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдар дагы жыйындын ичинде болушу керек. Бирок анын денеси ушунчалык катуу болгондуктан, күчтүү болгондуктан өзүнүн эрки боюнча жашайм деп аракеттенет. Бирок балыктар суудан чыгып жашай албагандай, куткарылган адамдар дагы Кудайдан чыгып эч нерсе кыла албайт. Ыйса Машаяк айткандай, менин ичимде болбосоңор, анда бутак сыяктуу куурап каласыңар. Руханий жашоо ал диний жашоодон руханий жашоо айырмаланат. Дин жашоо болсо өздөрү тааныбаган сууга, же болбосо ар кандай кудайларга ишенип, табынып жашашат. Будданы астына келип аны окушат, айкелине табынышат. Ал диний жашоо, руханий жашоо деп айтууга мүмкүн эмес. Машаяктын ичинде болуу бул куткарылган адамдар менен чогуу биргеликте Кудайдын бизге берген жашоосуна ээ болуу. Жакан 1-бөлүм 16-аятта андагы толуктуктан бардыгыбыз ырайым үстүнө ырайым кабыл алабыз. Куткарылууга Кудайдын ырайымы аркылуу ээ болобуз. Бирок куткарылуудан кийинки жашообузда ар дайым бизге ырайым керектелет. Ошол ырайымга ээ болуп, ыйык рухтун үйрөтүүсүнө ээ болуп жашаган күндө гана руханий жашоодогу бардык биздин керектелүүчү нерселерибизди алабыз дагы өзгөрүүлөргө ээ болуп жашай алабыз. Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашоого мүмкүн болот.
Ошондуктан менин ичимде болгула. Ошондо мен силердин ичиңерде болом. Ал адам көп жемиш берет. Анткени силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Куткарылууга ээ болду деген белгинин бири Кудайдын ичинде болуу. Менин ичимде болуу. Менин ичимде жашаган Кудай бизди биримдикке чакырат. Эфестиктерге 4-бөлүм 3-аятта рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Ыйык рух бизди биримдикке чакырат. Буга чейин койлордой болуп койчуманы жок адашып жашаган адамдарга окшош элек. Эми куткарылууга ээ болгондон кийинки жашообузда бир гана Ыйса Машаякка тил алчаак болуп, биримдикте биздин бир койчуманыбыз бар. Бир жамааттын ичинде. Бизди куткарары менен 1-Коринтуктар 1-бөлүм 9-аятта жазылгандай, бизди чакырып алган Ыйса Машаяк ал ишенимдүү. Бизди куткарып алып, бизди чакырып алып, Ыйса Машаяк менен чогуу мамилелешүүгө чакырды. Жыйын ичинде болуу бул мамилелешүү, баарлашуу. Англисче fellowship, биримдикте болуу. Биз качан бирдикте болгон учурда гана бардык керектелүүчү ырайымга ээ болуп жашайбыз. Ал жамааттан биргеликте чакырылган биримдиктен кетип кала турган болсок, анда биз ыйык рухтун окутуусуна дагы ээ боло албайбыз. Керектелүүчү ырайымга дагы ээ боло албайбыз. Мен өз алдымча жалгыз жыйын боло албайм. Fellowship грек тилинен алынган. Куткарылган адамдардын бардыгы бул дүйнөдөн бөлүнүп, бир жамаатта, бир чогулушта болгонун жыйын деп атайбыз. Анын ичинде сөзгө үйрөнүп, тил алчаак болуп, ыйык рухтун үйрөтүүсүнө ээ болуп жашаган жашоону айтсак болот. Куткарылууга ээ болгону менен адамдар өзү каалагандай жашоо менен жашай бериши мүмкүн. Жакшы кабарды кабыл алып, күнөөлөрү кечирилген адам күбөлөндүрүүсүн өтө жакшы айтат, бирок ал өзү каалагандай жашай берет. Бирок куткарылууга ээ болду деген белгиси эмне? Жакшы дарак жакшы жемиш берет. Анын жашоосунда сөзсүз түрдө жемиштер байланышы керек. Куткарылдыбы же жокпу? Ал адамды Ыйса Машаяктын ичиндеби же жокпу? Жыйынын ичиндеби же жокпу? Анын жыйынтыгында жемиштерди алып келеби же жокпу? Ошол аркылуу биле алсак болот. Жакшы жемиш алып келет. Ал рухтун жемиштери болуп саналат. Акырындык менен биздин ички адамыбыз рухка толуп, Эфестиктерге 5-бөлүм 18-аятта рухка толгула. Бул Кудайдын бизге берген буйругу саналат. Биздин денебиз дагы ден соолукта болушу керек. Ден соолук болуш үчүн биз дагы денебизге керектелүүчү ар кандай тамак азыктар менен тамактанабыз. Керек учурунда спорт менен машыгабыз. Ага тиешелүү эрежелердин баарын сактаганга аракет кылабыз. Ден соолугу чың адам өзү каалаган нерсенин бардыгын аткарып жашай алат. Канчалык бир нерсени аткаргысы келбесин, бирок ден соолугу жок боло турган болсо, ал эч нерсе кыла албайт. Ошондуктан ички адамыңарды бекемдегиле. Эгерде биз ыйык рухтун жетеги менен жашаган болсок, анда биздин ички адамыбыз да бекемделет дагы, жыйынтыгында жемиш байлай алабыз. Ал үчүн биз биринчиден рухка толушубуз керекпиз. Рухтун жемиши сөзсүз түрдө байланат. Ал 9 жемиш болуп саналат.
9 жемиштин бардыгын айтып келе жатып, мен акыркы жемиш болгон өзүн өзү токтото билүүгө токтолгонбуз. Бул жемиш дагы өтө оңой эмес, мазмуну боюнча дагы. Бүгүнкү теманы дагы даярдап жатып, өзүн өзү токтото билүү жемиш жөнүндө айта турган сөз өтө көп экенин билдим. Мындан ары дагы өзүн өзү токтото билүү чоң тема экенин билип, дагы үйрөнөбүз. Эгерде силер көп жемиш берсеңер, анда атам даңкталат. Жакан 15-бөлүмдө жазылгандай, биздин руханий жашообузда жетишкендиктерге жетише турган болсок, жемиш алып келе турган болсок, анда биздин атабыз даңкталат. Андай болбосо, Кудай даңкталбайт. Куткарылган адамдар эми мындан аркы жашоосунда ичсе да, жесе да, эмне кылса да бардыгын Кудайды даңкташ үчүн кылышы керек. 1-Коринтуктар 10-бөлүм 31-аятта жазылгандай. Кудайды даңкташ үчүн сөз түрдө рухтун жемишин алып келишибиз керекпиз, ыйык рухтун жетеги менен жашашы керекпиз. Ошондуктан бүгүн дагы өзүн өзү токтото билүү жөнүндө айтып кетейин дедим. Эфестиктерге 5-бөлүмдү кайрадан ачабыз. Эфестиктерге 5-бөлүм. Эфестиктерге 5-бөлүм. 15-аяттан баштап окуйбуз. 18-аятка чейин. Ошентип кандай жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман. Ошон үчүн акылсыз болбогула. Тескерисинче Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. Шарап ичип мас болбогула. Анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула. Рухка толгула. Анын бир себеби, рухка толгондо гана Кудайдын эркин аткарып жашай алабыз. Кандай жашап жатканыңарга көңүл бургула. Куткарылган адамдын руханий жашоосу өзүнө жаккан жакшы жашоо менен өзү каалагандай жашоо эмес. Биздин ойлогон ойлорубуз, сүйлөгөн сөздөрүбүз, кылган иштерибиз бардыгы Кудайдын эрки боюнча аткарылышы керек. Ошондуктан кандайча жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, өзүнө жага тургандай жашоо менен эмес, эмнеге тагыраак көңүл коюшу керек. Мен аткарып жаткан иштердин бардыгы Кудайдын эрки боюнча аткарылып жатабы? Ыйык рухтун жетеги боюнча калып жатабы? Же денемдин каалоосу боюнча болуп жатабы? Кудайга жаккан иштерди жасап жатамынбы же жокпу? Же денеме жага турган иштерди кылып жатамынбы? Ошонун бардыгын сөз боюнча кылдааттык менен көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле. Көңүл коюп карап жашагыла. Акылдуулардай жашагыла. Акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Акылсыз менен акылдуу адамды айырмалап, бөлүп айтып жатат. Акылдуулардай убакытты пайдалана билгиле. Ошондуктан мен силерге айта турган сөзүм, убакытты туура пайдалана билүү бул машаякчылардын жашоосундагы өзүн өзү токтото билүү менен түздөн түз байланышы бар. Андан башка түшүндүрмөсүн карап көрө турган болсок, мүмкүнчүлүктү туура пайдалана билгиле. Убакытты туура эмес пайдалана турган болсок, биз аны талаага кетирген болобуз, текке кетирген болобуз.
Time is money. Уақыт бұл ақша. Кейбір адамдар 5 минутта сөйлеген үшін қанша сом, 10 минуттаға қанша сом деп бағалашады. Эмне үчүн? Анткени уақыт бұл ақша. Чыныгы туура жооп боло албайт. Анткени чыныгы жооп бул time is life. Жашоо бул, уақыт бул жашоо. 2021 жылдагы аягына келип жетти, биз акыркы айды жашап жатабыз. Биздин өмүр жашыбыз 70 жыл, ал эми күч кубаттуу болсок 80 жыл. Бул жашка жетпей дагы өлүп калган адамдар бар, бирок орточо эсеп менен алганда 70-80 жыл. Биздин жашообуз кыскарып бара жатат. Жашообуз, убактыбыз. Менин колдоно турган акчам колумда бар деп ойлойлу, бирок ошону сөзсүз түрдө керектелүү үчүн, нерсе үчүн жумшаганды билишибиз керекпиз. Акчаны да туура пайдаланганды билишибиз керек. Бизге берилген убакыт башка байлыкка караганда дагы өтө маанилүү болуп саналат. Ошол себептер менен убакытты туура пайдалана билгиле. Убакытты туура пайдаланган адам ал акылдуу адам. Убакытты туура эмес пайдаланган адам, текке кетирген адам акылсыз адам болуп саналат. Убакытты талаага кетирүү, текке кетирүү, убаракирчилик үчүн жумшоо. Мисалы үчүн, сууну крандан алат дагы, андан кийин ошол кран аркылуу ар бир үй бүлөгө жөнөтүлөт. Ошол келген суу менен ар бир үй бүлөдө тамак да жасалат, кир да жуулат. Андай эмеспи? Суу жок болсо жашоо жок. Бирок ортодо кран жарылып, ошол жерден суу атылып кете турган болсо, мына ошол суунун текке кеткени, талаага кеткени болуп саналат. Кудайдын бизге берген убактысы дагы негизги максат менен байланыш. Насаатчы 3 бөлүм 1 аятта бардык нерсенин өз убагы бар. Ар бир нерсенин өз убагы бар. Кудайдын аткарган иштеринин дагы өз убактысы болот. Ошол убакыттын ичинде аткарыла турган пландар бар, максаттар бар. Кудай адам баласынын тарыхын баштады. Тарыхтагы өзүнөн өзү пайда болуп калбастан, Кудай белгилеп койгон убакытта тарых башталды дагы, анан Кудайдын максаты эрки ошол аркылуу аткарылып келе жатат. Ар бир адамдын жашоосуна берилген кыска жашоосу бар. Ошол кыска жашоонун ичинде Кудай өз эркин ошол адам аркылуу аткаргысы келет. Ошол жашообуз акырындык менен кыскара баштады. Кудайдын биз аркылуу ишке ашыргысы келген пландары бар. Андай болбосо, ошол бизге берилген убакытты дагы туура пайдалана албаган болуп калабыз. Чөнтөгүбүздөгү болгон акчаны дагы туура колдонууну билишибиз керекпиз. Ошондой сыяктуу эле убакытты туура пайдалана билишибиз керекпиз. Же болбосо башкача сөз менен айта турганда, убакытты Кудайга арноо ал эмнени билдирет? Ал дагы өзүн өзү токтото билүү. Жөн эле талаага кетип бараткан убакытты туура жакка жумшоо, туура жакка колдонуу.
Ал акылсыз адам болуп калат, туура эмес. Акчаны дагы, убакытты дагы колдоно албаган адам. 38 забурду ачалы. 38 забур. Отуз сегизинчи забур 5-6 аяттар. Айтчы Теңирим, чогуу окуйбуз. Айтчы Теңирим, мен качан өлөм? Канча күнүм калды? Канча күнүм калганын, канча жашаарымды билейин? Сен мага бир сөөм өмүр бердиң. Менин өмүрүм сенин алдыңда эч нерсе эмес. Чын эле ар бир адамдын жашоосу курулай убаракерчилик экен. Исраиль падышасы Дөөт падыша Кудайга кайрылып сыйынат. Кудай, мага айтчы, мен качан өлөм? Менин канча күнүм калды? Дөөт падыша бул өтө атактуу падышалардын бири эле. Кудайдын керемет күчү аркылуу Голиафты өлтүргөн Исраилдин падышасы болгон адам. Анан тегерек чекесиндеги бардык мамлекеттерди кайтарып, күчтүү бир мамлекет жасаган падышалардын бири болуп жасалат. Исраилдин желегин карап көрө турган болсок, 3 бурчтуктуу 2 Дөөттүн жылдызы катары белгиленет. Ошол Дөөт Исраилдин падышасы болгон Дөөттү билдирген белги, желек болуп саналат. Мамлекетти биримдикке орнотуп, ошол Дөөт падыша Кудайга кандайча кайрылып сыйынат. Теңирим, мен качан өлөм? Менин канча күнүм калды? Мындан ары канча жашаарымды мен билейин? Жашоосу аяктап келе жатканын ал билди, түшүндү. Мага берген убакытты мен туура колдонуп билейин. Аны дагы Кудай өзү ачып бериши керек. Башка адамдар күтүлбөгөн жерден кырсыкка чалдыгып өлүп калышы мүмкүн. Бирок жаш болобу, кары болобу, күтүлбөгөн жерден бир күнү өлүп калат. Дөөт падыша өлгөнгө чейин өзүнүн жашоосун мага айтчы дейт, мен билейин. Наполеон дагы канча өзүн күчтүү падыша катары билип келди эле, бирок анан эң аягында эмне деп айтты эле? Мен талкаландым, мен алсызмын. Мен аркылуу мага келген, өз сөзүн берген адамдар көп эле, бирок бардыгы мени таштап кетти. Эч нерсе кыла албай кыймылдабастан ал ошол жерден өлүп калды эле. Адамдар өтө текебер, өтө алсыз, акылсыз. Аларга салыштырмалуу Дөөт падыша ушунчалык күчтүү болуп турган учурда Кудайга кайрылат дагы. Теңирим, мага айтчы, менин канча күнүм калганын билейин. Элчи Павыл да Кудайдын берген ачылыштарына ээ болуп, анан текеберденип кетпесин деп Кудай ага ооруну жиберет. Ал Кудайга таянгандыктан менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. Качан адам алсыз экендигин билгенде гана Кудайга толугу менен таянат, Кудайга өзүн тапшыра алат. Мен качан өлөм? Канча күнүм калды? Канча күн жашаарымды билейин? Бизге берилген убакыт ушунчалык кыска экендигин билиш үчүн өзү канчалык алсыз адам экендигин билиши керек. Сен мага бир сөөм өмүр бердиң. Менин өмүрүм сенин алдыңда эч нерсе эмес. Биздин алаканыбызда кумурска бара жатса, ал ошол жерден кулап түшөт дагы, жок болот. Биздин убактыбыз дагы, жашообуз дагы ошол сыяктуу эле.
Жакып 4-бөлүм 14-аятта силер эртең эмне болорун билбейсиңер, силердин өмүрүңөр эмне? Пайда болуп кайра эле тез болуп жок болуп кетчү буу сыяктуудай. Буу сыяктуу. Бул дүйнөнү карап көрө турган болсок, адамдар ушунчалык аракеттерди кылышат. Ар бир мамлекетте эң чоң, эң бийик имараттарды тургузабыз деп бири-бирин атаандашып келишет. Анан адамдар 1000 жыл, 10.000 жыл жашайм деп ойлошот. Асманда жашоочуларды карап күлөт. Акылсыздар. Силерди сот күнү күтүп турганын билбестен, асманга жете турган, 1000 жыл жашай тургандай кылып имараттарды тургузасыңар. Акылсыз адамдарсыңар. Ышая 5-бөлүмдө айтылгандай, үй үстүнө үй, талаа үстүнө талаа кошосуңар. Кайгы силерге. Алар канчалык кооз жашаган күндө да анын бардыгы талкаланат. Убаракерчилик түш көрүп жатышат. Биз машаякчылар сергек болушубуз керекпиз. Акылыбызды туура иштетишибиз керекпиз. Биз бул дүйнөдө түбөлүк жашабайбыз. Кудайдын бизге бергиси келген нерсе ал нерсе эмес. Мага бир сөөм өмүр бердиң. Менин өмүрүм сенин астында эч нерсе эмес. Көз ачып жумгунча биздин жашообуз дагы өтүп кетет. Ар бир адам Кудайдын астына келет. Бул адам жетишкендикке жетишти. Бирок ал адамга Кудай эмне деп айтат? Акылсыз. Ушул түнү сенин жаның алынат. Ошондо сенин жыйып койгондоруң кимге калат? Лука 12-бөлүмдө Кудайдын насааты айтылат. Адам канчалык жетишкендиктерге жетиштим, байыдым деп айтпасын, бирок ал акылсыз адам, ал түшкө барабар. Ошол себептер менен биз ал чындыкты туура билишибиз керекпиз. Забурду ачабыз дагы. 88-Забур 48-аят. 88-Забур 48-аят. 88-48. Менин өмүрүмдүн кыскалыгын эстечи. Сен адам баласын кандай түшүккө жараттың эле? Менин жашоом ушунчалык кыска экендигин мага эстетчи. Кыскалыгын эстетчи. Сен адам баласын кандай түшүккө жараттың эле? Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам бул дүйнөдө денесинде жашап жатып, анын жашоосу өлүп бүтүп кала турган болсо, анда ал эң кайгы жашоо болмок. Бирок биздин жашоо бул кыска мөөнөт менен бүтүп калбайт. Анткени түбөлүк өмүргө барыш үчүн бул кыска мөөнөттө бул дүйнөдө жашайбыз. Кудайдын эрки бул кыска мөөнөттүн ичинде төбөлүк бейишке барчу адамдарды даярдоо. Бул жашоодо биздин жашообуз, бул дүйнөдөгү жашообуз бүтүп кала турган болсо, анда жаныбарлардан биз эмнемиз менен айырмаланмак элек? Адамдар ошол нерсеге берилип, бул дүйнөнүн нерсеси менен алек болуп жашай турган болсо, ал дагы акылсыз болуп калат. Акылсыз. Ушул түнү сенин жаның алынат.
Биз дайыма ойлонушубуз керекпиз. Бүгүн болобу, эртең болобу бардыгыбыз Кудайдын астына келебиз. Ошондуктан туура ой жүгүртүп жашайлы. 89 забурду ачабыз. 89 забур 9 аят. Биздин бардык күндөрүбүз сенин каарыңдын астында өттү. Биз өз жылдарыбызды үн сыяктуу жоготтук. Бул дүйнөдө адамдар күнөө кетирүүсү менен Кудайдын каарына калышты. Кудай бул дүйнөнүн акырында ачкачылык, жер титирөөлөр, жыгыштуу оорулар болот деп айтты. Акыркы күндөрү АКШ менен Кытайдын мамилеси кандай чыңалуу экенин билесиздерби? Өтө күчтүү мамлекеттер болуп саналып жатышат азыркы күндө. Бири-бирин бир мүнөттө талкалап салчу ар кандай ядролук куралдарды даярдап жатышат. Ким биринчи атат, ким биринчи ракетаны жиберет деген сөздөр айтылат. Бүгүн да газетаны окуп жатып өтө таң калдым. Күчтүү мамлекеттер ушунчалык чоң көлөмдөгү ядролук куралдарды алып жүрүшөт. Акыркы дүйнөлүк согушта бирөө жеңип, бирөө жеңилип калган согуш эмес, дүйнө жүзүн талкаланчу согуш болуп өтөт. Ошондуктан азыркы күчтүү мамлекеттер бири-бирине каршы согуш ачабыз деп даярдыктарды көрүп жаткан учуру. Биз дагы, мисалы үчүн, Түндүк Кореядагы ядролук куралдарды карап көрсөңүздөр, алар Америка чейин жеткире алабыз деп айтат. Анан АКШ мамлекети мейли өлтүрөлү деп жөнөтүп калмак беле. Эгерде Түндүк Кореядагы ядролук куралдарды ата турган болсо, колдоно турган болсо, анда биз Түштүк Кореядагы толугу менен талкаланат. Акыркы маалыматтарга карап көрө турган болсок, АКШ мамлекети Корей жарым аралында дагы стратегиялык куралдарды жайгаштырууну пландап жатышат. Андай боло турган болсо, Кытай жөнтүрүп калабы, Россия. Эгерде бир жерден согуш ачылып баштала турган болсо, анда бардыгына аягы келип жетет. Мына биз так ушундай жашоодо жашап жатабыз. Ыйса Машаяк айткандай, бир элге бир эл, бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Дүйнөнүн акырында боло турган бул иштердин бардыгы Кудайдын алдын ала жазылган сценарийи боюнча аткарылып келе жатат. Жерлерде ачкачылык, жер титирөөлөр, Кудай жерди солкулдата турган болсо, жер кыйрайт, талкаланат, катуу титирейт. Аян китебинде айтылгандай, катуу жер титирөө болот дагы, анан аралдар, тоолор бүт ордунан жылат дейт. Андан сырткары жугуштуу оорулар. Азыр баарыңыздар эле көрүп жаткандай, мындай жугуштуу оорулар күчөй тургандыгын ким биле алды эле. Мурунку буга чейин бир аз жугуштуу оору тараганында анан кийин адамдар өлүп ошо менен токтоп калган. Бирок азыркы жугуштуу оорулар бир заматта дүйнө жүзүнө таркайт дагы, анан кийин көптөгөн адамдардын өлүмгө дуушар кылып жатат. Коркунучтуу көрүнүштөр, асмандагы чоң жашаандар, ачкачылык, жер титирөөлөр. Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана. Бирок ошого карабастан адамдар эми кантип эле ошондой болсун деп ишенбей келишет. Адамдар дагы да болсо ишенбей жашап келишет. Биз акылыбызга келишибиз керекпиз. Анткени биздин жашообуздун бардыгы Кудайдын каарынын астында өтөт.
Биз качып чыкчу жол жок. Албетте, асман талкаланган күндө дагы биз үчүн бир тешик бар, бейишке бара турган. Ойлонбой эле койсок болот. Бирок бул дүйнөнүн адамдары сыяктуу Кудайдын каарына калчу адамдар өзү каалагандай жашаган болбойт. Биздин өмүр жашыбыз 70 жыл, ал эми күч кубаты болсок 80 жыл. Анын эң сонун учуру эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез өтөт. Учуп бара жатабыз. Бизге берилген убакыт дагы өтө бат өтүп кете жатат азыр. Бизге берилген мүмкүнчүлүктөр дагы, биздин жашообуз өтө кыска, мөөнөтүбүз дагы улам зуулдап учуп бара жатканын байкасак болот. Учуп бара жатабыз, бирок каяка бара жатабыз? Ошол суроо туулат. Машаякчылар, куткарылган адамдар мындан аркы жашообузда Кудайдын эрки боюнча жашашыбыз керекпиз. Туура пайдаланганды билишибиз керекпиз. Кудайдын эрки үчүн жашоо, азыркы жашообуз, азыркы убактыбыз бул өтө аздык кылат. Ошондуктан убакытты туура пайдаланып, маанилүү нерселер үчүн жумшаганды туура пайдалана билишибиз керекпиз. Элчилердин иштери 17-бөлүм 26-аятта бүт жер жүзүндө жашасын деп, ал бир адам аркылуу бүт адамзатты жаратты. Адам аты аркылуу, ал адам аркылуу бүт адамдарды жаратты. Же маймылдан адамды жаратып койду беле? Бир адамдан бүткүл адамзатты жаратты. Адамдар үчүн мезгилдерди жана жашай турган жерлерди белгилеп койду. Ал эмнени билдирет? Кудай адамдарга уруксат берген, бардыгын Кудай өзү белгилеп койгон. Ушул убакытка чейин деп. Биз ыйык жазуу аркылуу Кудайдын белгилеп койгон ар бир мезгилин, убактысын туура таанып билип, ошого баш ийүү менен жашашыбыз керек. Насат 3-бөлүм 11-аятта Кудай бардык нерсени өз убагында сонун кылып жасады. Алардын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салды. Түбөлүктүүлүктү каалай турган жүрөктү салды. Түбөлүккө умтула турган жүрөктү каалоону салды. Кудай өз бейнеси боюнча жаратты деген сөздүн мааниси Кудай түбөлүк жашайгандыктан түбөлүк жашоого умтула турган. Биздин денебиз болсо бул дүйнөгө көрүнгөн материалдык жашоого умтулат, бирок биздин ичибиздеги жашаган адамыбыз түбөлүк жашоого умтулат. Түбөлүк үчүн жашачу адамдарбыз. Түбөлүктүүлүктү салган Кудай биздин жаныбызды куткарып алгандагы бизге түбөлүк өмүрдү берген, түбөлүк бейишти берген. Бирок куткарылган адам дагы да болсо бул дүйнөгө берилип, бул дүйнөгө болгон азгыруусунан кутула албай жашап келе турган болсо, анда Кудайдын биз аркылуу аткаргысы келген иштерин аткара албай калабыз. Биз куткарылган Кудайдын падышачылыгына барчу адамдар болуп калдык, эли болуп калдык. Түбөлүккө байланыш ишти Кудай бизге тапшырды. Жакан 5-бөлүм 17-аятта Ыйса айтат: "Атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат, мен дагы иш кылып жатам."
өлүп бара жаткан адамдарды, күнөөкөр адамдарды куткарып, түбөлүк бейишке жибериш үчүн атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат. Биз дагы эми өлүк адамдардын ичинен тирилип өмүргө ээ болдук. Эми көптөгөн адамдарды куткарышыбыз керекпиз. Ошол куткаруу ишин Кудай бизге тапшырып берди. Биз бул дүйнөдө жашап жаткан жашообуздун максаты эмне? Өзүбүздүн каалообузду аткарыш үчүн жашап жатабызбы? Жок. Элчи Павыл айтып кеткендей, Кудайдын ырайымын кабыл алганыңар пайдасыз болуп калбасын. Кудай менен чогуу иштешкен адамдарбыз. Жок болуп кетчү бул дүйнөдө жашап жатып, руханий Кудайдын иштери үчүн жашап жаткан адамдарбыз. Убактылуу жашоодо жашап жатып, түбөлүккө умтулган адамдарбыз. Мына так ушул нерсе үчүн биз Кудай аркылуу чакырылып алынган адамдарбыз. 1 Петр 4-бөлүм 2-аятты ачабыз. 1 Петр 4-бөлүм 2-аят. 1 Петр 4-бөлүм 2-аят. Эми мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Мындан аркы жашооңорду куткарылуудан кийинки жашообузда Кудай үчүн жашагыла. Кудайдын эрки менен жашагыла. Албетте ал жашоодо кыйынчылык, азап, кайгы болот. Мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Куткарылууга чейин биз дененин каалоосун аткарып, дене кумарлары менен жашаганбыз. Эми ошол адамдын жашоосу менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Куткарылган жашообузда биз эсептеп көрөлү. Бизди мындан ары жашай турган жашообуз узак жашообу же кыска жашообу? Жок. Бизге берилген убакыт өтө аз, өтө кыска. Бизге берилген бул өтө баалуу убакытты адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашашыбыз керекпиз. Кудайдын эрки эмне экендигин билип, Кудайдын даңкы үчүн жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Кудайдын эрки бул дүйнөдө аткарылышы үчүн Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалып өлтүрүлгөн. Кудайдын эрки дагы бүтө элек. Анткени асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Сыйынып эле отурбастан ошо Кудайдын эркин аткарууга биз аракет кылышыбыз керекпиз. Куткарыла элек адамдардын куткарылууга кайтып келүүсү бул Кудайдын эрки болуп саналат. Асмандагы атаңар бул кичинелердин биринин дагы жоголушун каалабайт. Кудайдын эркин куткарылган адамдар аркылуу Кудай ишке ашырат. Дагы көптөгөн адамдар куткарылуусун Кудай каалайт. Куткарылган адам оозун жаап алып, жакшы кабар үчүн эч бир аракетин жумшабаса, азап кайгыны башынан өткөрбөстөн өзүнүн каалагандай жашай бере турган болсо, анда кандай адамдар куткарылууга ээ болсун? Мындан аркы жашообуз кандайча жашоо болот? Кудайдын эрки үчүн жашайбызбы? Кудайды даңташ үчүн жашайбызбы? Мына так аз убакыттан кийин кайрадан биз бардыгыбыз Кудайдын астына келебиз. Ошол азыркы биздин жашообуз Кудайдын астындагы ала турган биздин даңкыбыз, сыйлыгыбыз менен түздөн түз
байланышы бар. Құтқарылған күндөн тарта Ыйса Машаяктын асына келген күнгө чейин биз кандайча жашоо менен жашайбыз, ошонун бардыгы түздөн түз биздин сыйлыгыбыз менен байланышы бар. Римдиктер 8-бөлүм 17-аятта Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартабыз. 18-аятта азыркы учурда тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес деп ойлошубуз керек. Анткени асман падышачылыгына барган күндө ушунчалык улуу даңк бизди күтүп турат. Кудайдын улуу сыйлыктары. Ошондуктан даңкталышыбыз үчүн Машаяк менен бирге азаптарды дагы бирге чегишибиз керекпиз. Азап тартышыбыз керекпиз. Кээ бир адамдар айтат, куткарыла алсам мага ошол жетиштүү. Бүгүн өлүп кала турган болсоңуз, Кудайдын астына келе турган болсоңуз, мен ушундай кылган туура болгон турбайбы деп ойлойсузбу? Албетте ал адам түбөлүккө өкүнөт. Анткени бул дүйнө чирип жок болчу жашоо үчүн мен туура эмес жашаптырмын. Мен жашоомду, оюмду бүт бул дүйнө үчүн арнаптырмын деп. Өзү каалагандай жашап жаткан адамдарды көрүп, чынында куткарылган адамбы же жокпу ишенүүгө мүмкүн эмес. Куткарылдым деп коюп туруп, бирок өзү каалагандай жашай бере турган болсо, ал адамды Кудай бул жашоодо дагы жөн койбойт. Коркунучтуу жаза бериши мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени биз бул жашоодо кандай жашасак, ошол жашоо менен биз Кудайдын астына даңкталабыз деп өтө көп сөздөр жазылган. Ойлонуп көрө турган болсок, азыр башыбыздан өткөрүп жаткан бул азап кайгылар убактылуу, анча оор эмес. Эгерде бүгүн 10 000 сомду тапшырып, 3 жылдан кийин 100 миллион сом аласыз деп айтса, адамдар андай убада бере албайт, бирок Кудай ошондой убаданы аткарып берет. Эгерде биз бул дүйнөдө убактылуу башыбыздан өткөргөн азап кайгы 1-Коринтуктар 9-бөлүм 25-аятта дагы түбөлүк тажын алыш үчүн биз ошого аракет кылышыбыз керекпиз. Түбөлүк даңкка ээ болушубуз керек. Кудай өз убадасын, өз сөзүн сөзсүз аткаруучу Кудай. Бирок ага дагы ишене албаса, биз эмне кыла алабыз? Ыйса айкаш жыгачка кадалып биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирди дегенине ишенип, бирок бул жашоодо жашап жаткан учурда Кудай биз менен экенине ишене албаса, бирөөсүнө ишенип, бирөөсүнө ишенбей койсо болобу? Кудайдын астында ал ишенбестик күнөө экенин билесиздерби? Кудай ал боорукер, жакшы Кудай. Ошондуктан ал сөз түрдө айткан сөзүн аткарат. Ошондуктан бизге берилген бул кыска мөөнөттө, кыска жашоодо өзүбүздүн диний кумарларын аткарыш үчүн эмес, бир гана Машаяк үчүн азап кайгыны башыбыздан өткөрүп, азап тартып, же болбосо башка сөз менен айта турган болсок, өзүн өзү токтото билүү. Эгерде денем бир нерсени каалап жаткан болсо, бирок ал Кудайдын эркине туура келбесе, андан баш тартышым керек. Мына так ошол өзүн өзү токтото билүү жемишин билдирет. Ошондой жашоо менен жашап жаткан адамга сөз түрдө Кудайдын астында түбөлүк сыйлык келет.
жарышка катышуучулардын баары өздөрүн бардык жагынан тыйышат. Олимпиада спортсмендери алтын медаль алыш үчүн, сыйлыкка ээ болуш үчүн эптеп-септеп машыгып коюп анан медаль албайт да. Тер дегенче, кан төгүлгөнчө алар дагы ушунчалык аракеттерди жумшап, машыгып, анан жыйынтыгында жакшы жыйынтыкка ээ болушат. Бул чындыкты биз эч качан унутпашыбыз керекпиз. Бизге берилген убакыт өтө баалуу экендигин 1 Петр 1 бөлүм 11 аятта Машаяк тарта турган азаптарын, андан кийин даңк коштору жөнүндө алдын ала күбөлөндүрткөн. Ыйса Машаяк бизди куткаруу ишин аткарган. Аны менен бизге үлгү көрсөттү. Биз дагы азап кайгыны башыбыздан өткөрүп, андан кийин даңкка ээ болобуз. Муса Машаяк үчүн кордук көрүүнү Мисирдин байлыгынан артык байлык деп эсептеген, анткени ал келечектеги сыйлыкты караган. Еврейлерге 11 бөлүм 24 аяттан баштап ошол мазмун жазылат. Фараондун кызынын баласы болуудан баш тарткан. Машаяк үчүн кордук көрүү Мисирдин байлыгынан да артык көргөн. Мисир байлыгы болсо ал убактылуу жок болуп кетчү экендигин туура билип, ага ишенгендиги үчүн өзүнө берген бийликти, өзүнө берген байлыктан баш тартат дагы. Машаяк үчүн кордук көрүүнү тандап алган. Элчи Павыл дагы, Ыйса Машаяк дагы, биз дагы алардан үлгү алышыбыз керекпиз. Куткарылган адамдар өзү каалагандай, өзүнө жага турган жашоо менен жашаган болсо, анда чынында куткарылган адамбы же жокпу, бизге шек жараткан болот. Өзү каалашынча күнөө да кетирет. Күнөө кылып жашай бергиле деп Кудай силерди куткарып алды беле. Бизге берилген убакытты дагы туура пайдалана билишибиз керекпиз. Дагы бизге берилген байлыкты дагы. Байлыкка болгон көз карашыбыз дагы өтө маанилүү болуп саналат. 1 Тимотейге 6 бөлүмдө чогуу ачабыз. 1 Тимотейге 6 бөлүм 6 аяттан баштап 10 аятка чейин мен окуп берейин. 1 Тимотейге 6 бөлүм 6-дан 10-го чейин. Мен окуп берейин. Такыба болуу жана ыраазы болуу улуу байлык. Себеби биз бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз. Эч нерсе алып кетпестигибиз да белгилүү. Кийгенге кийимибиз, ичкенге тамагыбыз болсо ошого ыраазы бололу. Ал эми баюуну каалагандар азгырылып торго түшүшөт. Кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган көптөгөн акылсыз, зыяндуу кумарларга батышат. Анткени бүт жамандыктын тамыры акча, жандуулук. Акчага кызыгып, кээ бирөөлөр ишенимден четтеп, өздөрүн өздөрү көптөгөн азап кайгыга салышты. Элчи Павыл бизге өтө маанилүү сабак катары айтат. Такыба болуу жана ыраазы болуу бул улуу байлык. Ыраазы болуу бул эмнени билдирет? Өзүнүн акыбалын туура түшүнүп, өзүнүн болгон акыбалына ыраазы болуу. Ошол чыныгы байлык болуп саналат.
Elçi Павыл Филиппиликтерге 4-bölümdө мен бардык жагынан разы болууга үйрөндүм. Жокчулукка дагы, молчулукта дагы жашай алам. Ачкачылыкта да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөнмүн. Эгерде байыта турган болсо, байлыгымды Кудайга арнап, жакырчылыкта, ачкачылыкта боло турган болсом, ошого ыраазы болуп көнүп жашаганым бул. Ошол чыныгы ыраазы болуп жашоо. Ыраазы болуп жашай турган болсо, ал такыба жашоо менен жашай алат. Кудайдын бизге берген нерсесине ыраазы болуп жашоо. Биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда бизге караганда байыраак жашаган адамдар бар, бирок бизден дагы кедей адамдар, жакыр жашоо менен жашаган адамдар өтө көп. Өзүнөн бай адамдарды көрүп алып эле, улам эле өзүн басынтып, кемсинте бербестен, эмне үчүн мен ушундай кедей жашоодо жашайм деп эле нааразы болбогула. Бул дүйнө менен адам эч качан тойбойт. Ар бир адамдын эле жүрөгүндө байлыкка ээ болуу каалоосу бар. Бирок андан ашып ташып кеткендиги бул Кудайдын астында күнөөнү жаратат. Аны дагы туура өзүн-өзү токтото билүү керек, байлыкка байланышкан каалоосун өзүнөн дагы жакшы жашаган адамдардын артынан кубалап, ошого жашоого умтулаган аракеттерди эле кылып жасай бере турган болсо, анда руханий жашоодо кантип жетишкендиктерге жетишет. Ыйса Машаяктын жашоосун карап көрүңүздөрчү. Ал төрөлгөндө жаныбарлар жаткан жерге төрөлгөн, 30 жыл бою бул дүйнөдө жашайт да 3,5 жыл бою башына коер эч нерсеси жок так жерге жаткан. Өзүнүн эч нерсеси жок болгондуктан айкаш-чыгачка кадалган. Ыйсадан дагы башка кедей адам барбы? Ыйсанын артынан ээрчиген шакирттеринин жашоосу кандай эле? Элчи Павыл кандай жашоодо жашады эле? Ал ачкачылыкта, жакырчылыкта, суукта дагы. Бирок Элчи Павыл эмне деп айтат? Жардыбыз, бирок биз көптөрдө байытабыз. Эч нерсебиз жок, бирок биз баарына ээбиз. Бизди өлгөн адамдар катары көрүшөт, бирок биз тирүүбүз. Машаякчылар бул дүйнөнүн адамдарын көз карашы боюнча өтө алсыз адамдар, башкача адамдардай катары кабыл алышат. Машаякчылар дагы, ишенген адамдар дагы ушундай жашоо менен жашашкан. Кудайдын бизге бергиси келген нерсеси бул дүйнөнүн нерсеси эмес, материалдык жашоо бергиси келген жок. Бирок эмне үчүн биздин каалообуз ушунчалык көз артканыбыз күчтүү, ачкөздүгүбүз. Ошол нерседе дагы өзүбүздү туура контролдогонду билишибиз керекпиз, өзүбүздү өзүбүз токтотконду билишибиз керек. Ыраазычылык билдирүү, ыраазычылык билдирип жашай турган болсо, ал анын улуу байлыгы болуп саналат. Анын ичинде Кудайга
кызмат өтөп жашаганы ал такыба жашоо менен жашай алат. Биз бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз, ошондой эле эч нерсе алып кетпейбиз. Эч нерсе алып келген жокпуз, ошондуктан эч нерсе алып кете албайбыз бул дүйнөдөн. Насаатчы 5-бөлүмдө адам кандай келсе ошондой кетет. Текке кеткен эмгегинен ал эч нерсе пайда таппайт, эч нерсе алып кетпейт. Эч нерсе алып кетпейбиз, бирок биздин түбөлүктүү даңкыбыз, түбөлүк үмүтүбүз бар. Ошого ээ болсок ал жетиштүү эмеспи? Бул дүйнөнүн байлыгы булут сыяктуу, буу сыяктуу, шамал сыяктуу. Билип туруп эмне үчүн адамдар ушунчалык ачкөз болушат? Дүйнөгө эмне үчүн тойбойт? Эч нерсе алып келбейт, эч нерсе дагы алып кетпейт. Ошондуктан кийимибиз, иче турган тамагыбыз болсо, жата турган жерибиз болсо, акчабыз болобу, болбойбу, ошого ыраазы болуп жашашыбыз керекпиз. Эгерде Кудайдын эрки боюнча жашай турган болсок, бизге керектелүүчү нерсени Кудай өзү берет. Анткени Кудай жакырдантат жана байытат, кемсинтет жана көтөрөт. Кандай болгон күндө да мен Кудайдын ичинде экенимди билишим керек. Адил адамдардын аз нерсеси кудайсыздардын сансыз байлыгынан да артык. Накыл сөздөрдө өтө көп ушундай сөздөр жазылат. Бай болуп тынчсызданып жашаганча, кедей болуп Теңирден коркуп жашаган жакшы. Кудайдын эрки боюнча жашай турган болсом, мен эң бай адам болуп калам. Бул дүйнө дагы өзүнүн кумарлары менен кошо жок болот. Бир гана Кудайдын эркин аткарган адам түбөлүк жашайт. Кыйкырып сөз сүйлөгөн адамдардын бардыгы убакыт өткөндөн кийин бардыгы жок болунат. Эмне үчүн бул дүйнөгө биз көзүбүздү тартабыз? Эмне үчүн көзүбүз бул дүйнөнү гана карап турушу керек? Бул дүйнөгө берилип көз арткан адамдын жашоосу Кудайдан баш тарткан адамга барабар. Ошондуктан ыраазы болуп жашашыбыз керекпиз. 9-аятта баюуну каалагандар азгырылып торго түшүшөт. Кээ бир адамдар көп акча таап көрөйүн деп бир жолу байып кала турган болсо, ал байлыкка тойбостон дагы бай болууну каалайт. Бай болбогула деп айткан жокмун мен. Жарды болобузбу, кедей болобузбу? Кудай биз менен экенин билип, ага ыраазы болуп, Кудайдын эркин аткарып жашаганга аракет жумшашыбыз керек. Биздин негизги жашообуздун максаты ошол Кудайга тил алчак болуу. Кудайдын бизге берген түбөлүк өмүрүнө умтулуп жашаганыбыз керек. Ыйса Машаякты 3,5 жыл бою артынан ээрчип жүргөн Жүйүт Искариот акырындык менен ал
акчага берилип, шайтан Жүйүт Искариоттун жүрөгүнө Ыйсага чыккычылык кылуу каалоосун салып койгон. Андан кийин жүйүттүн ичине шайтан кирди. Жыйынтыгында ал Ыйсаны сатып салды. Ыйса ошол жүйүт Искариотко окшогон адам аркылуу сатылышы керекпи? Негизинде Ыйсаны саткан жок, ал өзүнүн жанын сатты. Өз байлыгын туура пайдалана билген адам акылдуулукту, акылмандыкка үйрөнүшү керек. Биринчи Тимотейден дагы көрө турган нерсе бар. Биринчи Тимотейге 6-бөлүм 9-аятта окуйбуз. Ал эми баюуну каалагандар азгырылып торго түшүшөт. Кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган көптөгөн акылсыз зыяндуу кумарларга батышат. Кырсыкка, өлүмгө дуушар болушат. Эгерде баюуну, байыганды каалаган адам боло турган болсо, шайтан дагы ошону азгырат. Мисалы үчүн, балык уулаган адамдарды балык кармаш үчүн жем ташташат го, ошол жем алардын азгыруу жолу болуп саналат. Адамдар дагы бул дүйнөнүн байлыгына умтулуп, анан шайтан дагы ошол байлыкка байланышкан нерселер менен адамды азгырат. Жыйынтыгында ал ошол азгырылуунун торуна түшөт. Кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган зыяндуу кумарларга батышат. Бир гана байлыктын артынан кууп жашаган адамды көрүп, чынында куткарылган адамбы же жокпу? Байлыкка умтулуп, бул дүйнөнүн байлыгы менен жашагыла деп бизди куткарып алды беле Кудай. 1 Петр 1-бөлүм 3-аятта Ыйса Машаяк бизге тирүү үмүт берүү үчүн, асманда сакталган чирибес соолгус мураска ээ кылуу үчүн бизди өз ырайымы менен кайрадан төрөлттү. Биз куткарылууга ээ болорубуз менен бизге тирүү үмүт берди. Куткарылган адамдардын үмүтү бар. Бул дүйнөдөгү үмүт ал өлүк үмүт. Бир нече убакыттан кийин өчүп калчу үмүт. Ал эми биздин үмүтүбүз чирибей турган таза соолгус мураска ээ кылуу үчүн асманда сакталчу. Эң даңктуу үмүт. Ошону бизге бериш үчүн бизди куткарып алды. Бирок ага умтулбастан бул дүйнөнүн үмүтүнө адам берилип жашайбы? Ал чынында адам куткарылганбы же жокпу? Биз куткарылууга ээ болгон куткаруубуз ал түбөлүккө сакталган. Албетте ал туура. Кээ бир адамдар ойлошот, Кудайдын ырайымы менен куткарылдык, бирок бейишке барыш үчүн дагы өз аракетимди жумшашым керек деп. Ал башка жакшы кабар. Куткарылган адамдын жашоосунда күбөсү болушу керек. Куткарылган күнүнө карабастан ал туура эмес иштерди жасаса, куткарылуусу жоголуп кетти деген сөз эмес. Бирок адамдар туура эмес түшүнүк менен жашашат. Туура эмес жашай берсем деле бейишке бара турбаймын деп. Ал адам чыныгы Кудайдын ырайымын тааныбаган, баш тарткан адам болуп саналат. Кудайдын ырайымын барктабаган адам. Дүйнөдөгү жетишкен адамдар
бул дүйнөдө жакшы жашоо менен жашап жатып жыйынтыгында түбөлүк тозокко барышат. Ал эми адил адамдар бул дүйнөдө азап тартса дагы түбөлүк бейишке барышат. Ошондуктан адам өзү ишенген адамбы же жокпу текшерип көрүшү керек. Жазууда мындай сөздөр өтө көп. Өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө, ишеним жолундасыңарбы же жокпу? 2 Коринтуктар 13-бөлүм 5-аятта. Өзүңөрдү өзүңөр сынап көргүлө, сөз аркылуу сынап көргүлө, текшерип көргүлө. Мен куткарылган адамдардын жогорудан төрөлгөн жашоосу деген китепти да жараттым. Куткарылган адамдын сөз түрдө күбөсү болот, далилдери болот. Акчаны жакшы көргөн адамдар акча байлык деп жүрүп, жамандыктын тамыры болгон акча жандуулук. Акчага кызыгып, анан кийин кээ бирөөлөрү ишенимден четтеп кетишет. Акчаны каалап жашаган адамдын жашоосунда жамандыктын тамыры болуп калат акча. Туура эмес жемиштер байланат жыйынтыгында. Акчаны жакшы көргөн адамдардын бардыгы ошол аркылуу көптөгөн күнөөлөргө батышат. Жамандыктын тамыры ошол акча болуп саналат. Жыйынтыгында алдайт, элдерди азгырат, Кудайдын сөзүнө дагы тил алчак боло албайт. Кудайдын сөзүнө баш ийүүнүн ордуна коркуу менен жашайт. Адамдарды, бир туугандарды дагы алдап жашайт. Акчага кызыгып адамдар ишенимден четтейт дагы өздөрүнө өздөрү көптөгөн азап кайгыга салышат. Кудайга таянуунун ишенимден баш тартат дагы, анан кийин ошол акча өзүн бага тургандай ойлошот. Туура ошол, туура эмес албетте. Билип туруп эмне үчүн ошол нерсеге барасыңар? Ишенимден четтетет. Адам өзүн өзү көптөгөн кайгы азапка салат. Өзүн өзү ошол нерсеге түртүп жаткан болот. Өзүн өзү түртүп салса, албетте өзүн өлтүргөнгө чейин барат. Эмне үчүн Кудайдын убадасына ишенбейт? Биринчиден, асман падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет деп. Кудайдын убадасы 1 Тимотей 6-бөлүм 17-аятта. Бул дүйнөдөгү байларга мындай деп насааттайт: алар өздөрү жөнүндө жогору ойлошпосун жана өздөрүнүн ишенүүгө болбой турган байлыгына таянышпасын. Тескерисинче биздин жыргалчылыгыбыз үчүн бардыгын мол берүүчү тирүү Кудайга таянышсын. Бул дүйнөдөгү бай адамдарга насаат айтат. Өздөрүн бай деп эсептеген адамдар. Кээ бир адамдар чындыгында бай адамдар, кээ бир адамдар мен келечекте бай болом деп өзүнө план коет. Алар өздөрү жөнүндө жогору ойлошпосун. Анткени байлык боло турган болсо адам текеберденет, кедейлерди кемсинтет, басынтат. Өзү болсо өтө акылдуу, кедей адамдар акылсыз, келесөө деп карашат. Албетте анын себептери да бар. Бирок Ыйса Машаяк ыйык жазууда алар тескерисинче кедей деп айтат. Бай адам болтуруп эле кедей адамдарды кемсинтсе болобу? Бирөөсү жогоруланат, бирөөсү болсо
басынтылат. Өздөрү жөнүндө жогору ойлошпосун, өздөрүнүн ишенүүгө болбой турган байлыгына таянышпасын. Байлыгына таянышпасын. Эмне үчүн? Анткени байлык күтүлбөгөн жерден өзүнө канат байлайт дагы учуп жок болот. Анткени ал чөптүн гүлүнө окшоп тез эле соолуп калат. Кээ бир учурда бай болуп туруп анан көз ирмемде банкрот болуп, кедей болуп калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар айтат, байлыкты учурбай туруп байлап койсок болот го деп. Кантип байлап коебуз десе, кыймылдабаган мүлүктү жыйнайбыз дейт. Эгерде ошол мүлүктү жыйнап кое турган болсо, чычкандар да талап жеп жок кылат. Бүгүн сенин жаның алынат, ошондо сен даярдаган бардыгы кимге калат? Башынан баштап эле ал сеники эмес болчу. Ишенүүгө болбой турган байлыгына таянышпасын. Тескерисинче жыргалчылыгыбыз үчүн бардыгын мол берүүчү тирүү Кудайга таянышсын. Кудай өзү жооптуу болом дейт. Бардыгын мол берүүчү тирүү Кудайга таянгыла. 18-аятта. Алар жакшылык кылышсын, жакшы иштерге байышсын, берешен болуп, башкалар менен бөлүшө билишсин. Бай адамдар өзүнүн байлыгына ырахаттанып жашабастан, башка адамдарга берешен болуп, бөлүшкөндү билсин. Бай бир тууган боло турган болсо, башка бир туугандар менен бөлүшкөндү билиши керек. Берешен болушу керек. Жакшы кабар таркатыш үчүн байлыгы менен бөлүшкөндү билиши керек. Суу агышы керек. Бир жерде топтолуп тура берсе, чирип жок болот. Берешен болуп, башкалар менен бөлүшө билишсин. Бөлүшкөндү билишсин. Өзү үчүн жакшылык кылсын, жакшы иштерге байышсын. Жакшы кабар үчүн жашасын. Кудай ал үчүн дагы, мындан дагы сонун нерсени сактап коет. Бул дүйнөдө дагы акчаны туура пайдаланган адамга Кудай дагы акча мол кылып берет. Лука 6-38-аятта. Бергиле, ошондо силерге да берилет. Ашырып, толтуруп, этеңерге төгүшөт. Кандай ченем менен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем менен өлчөнүп берилет. Илгерки убакытта болсо, күрүчтө болсо дагы биринчиден ашыра толтуруп, ыкшап, бастырып, ошондой батырышкан каптарга. Анан кийин көтөрүп кете албай турганда кылып, ашып, ташырып, бастырып, Кудай дагы дал ушундай кылып бизге өз ырайымын берет. Биз башкаларга бере турган болсок, Кудай бизге берет. Байлыкка ээ болгон адам байлыкты дагы туура пайдаланганды билиши керек. Туура эмес пайдаланса, ал байлыгына Кудай тешикти жаратып коет дагы бардыгы жок болунат. Өздөрүнө келечек үчүн жакшы негиз боло турган кенч жыйнаган болушат. Ошондуктан байлык деген нерсе аракетчил жашоо менен жашап, ошол акчаны таап, бул дүйнөдө жашап жаткан жашоомдо Кудайдын эрки үчүн жашап, туура пайдаланганды билишибиз керекпиз. Башкаларга дагы бөлүшкөндү билип, берешен болуп,
сөз түрдө Кудай ал адамдын жашоосунда, бул жашоосунда гана эмес, түбөлүк жашоодо дагы сөз түрдө кайтарып берет. Байлыкка болгон өзүн өзү токтото билүү жашоосун жөнүндө дагы айтып берип жатам. Бул айтчу нерселер дагы өтө көп. Анткени өтө маанилүү болгондуктан ал адамдын ишеними кандай экендиги, жашоосунун максаты эмне экендигин билиш үчүн билүү өтө оңой. Ал адам акчаны кандай пайдаланат? 100%га туура эле билсеңиздер болот. Акчаны текке кетирген, талаага кетирген адам, анын жашоосу дагы максатсыз. Кудай бизге берген байлык дагы өтө маанилүү. Ошол эле бизге берген убакыт дагы өтө баалуу болгондуктан биз аны туура пайдалана билишибиз керекпиз. Ал үчүн дагы өзүн өзү токтото билүү жемиши керектелет. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан адамдардын бардыгын бул убаракерчилик жашоо үчүн жашап жаткан учурда Кудай биздин жандарыбызды издеп таап, бизге түбөлүк өмүрдү даңктуу үмүт берип, ал чоң ырайымыңыз үчүн биз ыраазыбыз. Бизге берилген убакыт өтө бат өтүп жатканын биз көрүп турабыз. Бул бизге берилген убакытты туура пайдаланып, сиз үчүн арнап, эң керектүү нерселер үчүн арнап жашаганды билели. Бир гана сизди даңктап, сиздин эркиңизди аткарып, бизге берилген бул байлыкты дагы сиздин керектелүүчү иштериңизге арнап жумшаганды билели. Бул жок болуп кетчү дүйнөгө өз каалообузду, жүрөктөрүбүздү арнабастан, денеге байланышкан нерселерге өз жаныбызды алдырбастан, бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашаганга бизге жардам бериңиз. Биздин жашообузду өзүңүз жетектеңиз дагы, рухтун жемиштерин, алардын ичинен өзүн өзү токтото билүү жемишин алып келели. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Амин.